Ислам календары боюнча ошол ай менен эсептелинет. Бизде кандай эле мисалы үчүн күнгө карап эсептеп аткан болсок, ислам календары ай менен эсептелгендиктен ай кээде мисалы үчүн эрте жаңырат, кээде кеч жаңырып калат. Ошого байланыштуу ислам календары 10 күн артка жылып турат. 10 күн артка жылып туруу менен орозо учуру бир учурда жайга туш келип калат, бир учурда жазга, күзгө, кышка туш келип калып, ошентип бул кайсы бир деңгээлде Кудай Тааланын адам баласына болгон тарбияты да. Кармап көрчү орозо айын кээде жайында, кышында кармап көр, күзүндө кармап көр. Сен ошол Алла Таала берген жакшылыкты ошо Рамазан аркылуу сезе бил дейт да. Себеби нафси, адам баласынын нафсиси, ички өзүнүн каалоосу эгерде эркине кое турган болсо, көп нерсени сезе биле албайт экен да. Бирок качан ошол сырткы күч келип, ошо Кудай тарабынан бир күч келип туруп, адамдын ошол нафсисин бир ай аркылуу тыйганда гана, адам баласы ошол нафсиси тыйылганда, анан баягы суунун кадыры баркын, тамак аштын кадыры баркын, жөн эле маңдайыңда турган Алла Таала берген ырыскынын кадыры баркын, ошондо сезип, ошондо сен кайсы бир деңгээлде нафсиң тарбияланат экен да. Шүгүр дейт экенсиң. Ушунча мен алдымда бир үзүм нан, бир суу чай турса деле ошого да шүгүр келтиришим керек турбайбы депчи, кайсы бир деңгээлде тарбияланат экенсиң. Ошол себептен Рамазан айы башка ошо ислам календары боюнча ай себептен жылып турат. Ошо жылып турган себептеринин бир даанышмандыгы балким ошол болсо керек деп алымдар айтышат. Ошол себептен бизге баягы көнүмүш адат болуп калбай калган да. Ай сыяктуу, баягы күн сыяктуу так болуш керек, айда андай болбой калган да.